Жаратма чыгармачылык борбору коомдук бирикмесинин 10 жылдык мааракесинин алкагында бүгүн Адамдыкка сапар Дилмаек сериясынын 5-сабагы уланды. Семинардын коногу Жетиген мектеп-лицейинин директору жана Жаратма чыгармачылык борборунун алгачкы президенти Зайниддин Момунов болуп, студенттерге жогорку деңгээлде сабак өтүп, жакындан дидарлашты. Бүгүнкү сабактын темасы угуу, көрүү, түшүнүү жана негизин алуу болуп, негизги мазмуну учурда студенттердин билим алуусундагы мүчүлүштүктөр, өздөрүн өнүктүрүүдөгү жетишсиз кадамдар жана тарбияны туура калыптандырууну камтыйт. Жаратма чыгармачылык коомдук бирикмесинин ар бир сабагы жаштарды адамдыкка тарбиялоо жана бул менен бирге алардагы жакшы сапаттарды өнүктүрүп, жеке чыгармачылыктарын, руханий дүйнөсүн байытууга гана багытталат. Бирок кызыгышкан да. Кызыгып, баягы тынчоо эмес, көрүүгө өчүп кеткен экен да. Көрүү. Бир жагын тарсам, бир жагы калып кеткен учур мына ушундай экен. Аз бул эми өнүгүп кетти. Учурда бул борбордун 200дөн ашуун мүчөсү бар жана жыл сайын топко кабыл алуу жүрүп, ар ишемби күндөрү семинар өтүлүп турат. Эскерте кетсек, Жаратма чыгармачылык борбору коомдук бирикмеси Ош мамлекеттик педагогика университетинин жаштар комитетинин алдында негизделген. Быйыл түзүлгөнүнө 10 жыл толот. Ушул жерде силер отурган ушул Адамдыкка сапар сабактын түптөлүшүнүн негизги өзөгүн ушул агай түзгөн. Агай ушул 5-6 адам болсо дагы сабак өтүп жүрүп жыл бою анан ушунчалык деңгээлге жеткирип кеткен. Эскерте кетсек, Жаратма чыгармачылык борбору коомдук бирикмеси Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жаштар комитетинин алдында негизделген. Быйыл түзүлгөнүнө 10 жыл болот. Анын урматына атайын чоң форматтагы иш пландары түзүлүп чыгып, график менен программалар аткарылууда. Учурда аталган борбордун президенти болуп Самат уулу Чолпонбек иш алып барууда.